Токмок шаары номер 7 орто мектеп 7 класстар үчүн математика сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы теңдемелердин жардамы менен маселе чыгаруу. Сабагыбыздын максаттары теңдемелердин жардамы менен маселе чыгарууну кайталайсыңар балдар. Ошондой эле маселелерди талдоо, ага карата теңдеме түзүү, теңдемелерди чыгаруу боюнча билгичтиктериңерди өстүрөсүңөр. Ошондой эле так болууга, аракет кылууга, сабырдуу болууга калыптанасыңар. Демек, теңдеме аркылуу маселе чыгарууда биз эмнени карашыбыз керек? Демек, маселенин шартын талдашыбыз керек жакшылап. Андан кийин кайсы чоңдук белгисиз аны аныктап алышыбыз керек. Андан кийин шартына жараша теңдеме түзүшүбүз керек. Жана теңдеме чыгарып алгандан кийин жоопту талдап алышыбыз керек. Ушул этаптарды биз караганбыз. Эми балдар, биз дагы бир-эки маселе иштейли. Китебиңер боюнча 162 маселени карайлы. Биринчи текчеде экинчиге караганда 8 китепке аз, жана 3-чү текчедеги караганда 5 китепке көп болгондой кылып, 3 текчеге китептерди кандай жайгаштырса болот. Демек, биз биринчи маселенин шартын карап, белгисизди аныктап алышыбыз керек. Демек, бул жерде биринчи текче деп башкаларга салыштырып айтып атат. Биринчи текчеге экинчи текчедеги караганда деп, анан биринчи текчеде 3-чүгө караганда деп атат. Ошон үчүн биринчи текчени биз x деп алдык. Биринчи текчеге x китеп жайгаштырсак болот дейли. Эми экинчи текчеде x плюс 8 болот экен. Себеби маселенин шартында биринчи текчеде экинчи текчедеги караганда 8 китепке аз деп атпайбы. Демек, экинчисинде 8 китепке көп болот экен. Ал эми 3-чү текчедеги караганда 5 китепке көп деп атат. Биринчи текченикин. Демек, 3-чү текчебизде 5 китеп аз болот экен. Демек, ушулардын баарын кошуп чыксак, 158 чыкмак. Эми маселенин шарты боюнча теңдеме түзөбүз. Демек, биринчи текчебиз x, экинчи текчебиз x плюс 8, 3-чү текчебиз x минус 5. Ушул 3 текчедеги китептердин санын кошсок, 158 дегенди биз барабар 158 деп жазып алабыз. Белгисиздерди топтосок 3x болот, барабар 158 минус 3 болду. Демек, 155'ti 3'кө бөлсөк, x барабар 51,3/2. Демек, ушуга карап туруп эле 8'ти кошуп 5'ти кемитип эле жоопторун жазып койсок болмок. Бирок, китеп 51,3/2 болушу мүмкүн эмес. Себеби китеп деген бүтүн гана сан болуп чыгышы керек. Ошондуктан мунун шартын түздүк, теңдемени чыгардык, жообун алдык, бирок жообу шартты канааттандырбайт. Ошон үчүн мындай жайгаштыруу мүмкүн эмес деп жооп бердик. Кийинки маселени карайлы балдар. Бул маселелердин баарын тең дептерибизге бүгүнкү числону жазып туруп жазып алабыз. Кийинки маселебиз 165 китебиңер боюнча. Демек, шартын окуйун. Теплоход дарыянын агымына каршы 11 саатта канча аралыкты өтсө, дарыянын агымы боюнча ошончо эле аралыкты 9 саатта өтөт. Эгерде дарыянын ылдамдыгы 2 км/саат болсо, теплоходдун өздүк ылдамдыгын тапкыла дейт. Демек, балдар, бул жерде теплоход жөнүндө сөз болуп атат. Демек, ал дарыя, агып жаткан дарыя боюнча жүргөндө, эгерде дарыянын агымы боюнча кетсе, анда кыймылы тездейт. Эгерде дарыянын агымына каршы кетсе, анда кыймылы жайлайт, ылдамдыгы азаят. Демек, ошону эске алышыбыз керек дагы. X км/саат деп бизден сурап аткан өздүк ылдамдыкты белгилеп алалы. Анда x плюс 2 км/саат бул агым боюнча ылдамдык болот. Мен азыр эле айтып кеттим. Демек, агым боюнча кеткенде ылдамдык көбөйөт. Ал эми x минус 2 км/саат бул агымга каршы ылдамдык болот. Демек, өзүнүн ылдамдыгы x болсо, дарыянын ылдамдыгы 2 болот. Демек, каршы кеткенде ал 2 км/саат кемитилет экен. Эми маселенин шарты боюнча. Демек, агым боюнча
9 saat жүрсе, ағымға қаршы 11 saat жүрөт дейт. Демек, бирдей эле аралык. Демек, физика курсунан билесиңер, жолду табыш үчүн биз убакытты ылдамдыкка көбөйтөбүз. Демек, 11 saatты x минус 2ге көбөйтөбүз. Демек, ағымға қаршы 11 saat жүргөн. Ал эми ағым боюнча x плюс 2 км saat ылдамдык менен 9 saat жүргөн. Демек, ушинтип теңдеп алдык. Демек, ағымға қаршы жана ағым боюнча кеткен аралыктар барабар болду. Эми кашаларды ачабыз. 11x минус 22 барабар 9x плюс 18 болду. Андан кийин белгисиздер топтойбуз. 11x'ten 9x'ti алабыз, 18ге 22-ни кошобуз. Демек 2x барабар 40 келип чыкты. X'ти табыш үчүн 40-ты 2ге бөлсөк 20 келип чыгат экен. Демек жообу теплоходдун өздүк ылдамдыгы 20 км/saat. Эгерде бизде агым боюнча ылдамдыкты тап же агымга каршы ылдамдыкты тап деген суроо коюлса, анда 20дан 2-ни кемитсек 18 бул агымга каршы болмок, ал эми 20-га 2-ни кошсок 22 бул агым боюнча болмок. Бирок бизден аны сураган жок. Демек жообуна ылайык биз 20 км/saat'ты аныктадык. Эми балдар, дагы бир маселе. Мен сан ойлодум, ага 27-ни кошуп, сумманы 4 эселесем 200 келип чыкты. Мен кайсы санды ойлогом дейт. Туура балдар. Демек, мен ойлогон санды эмне деп белгилейт экенмин? X деп белгилейт экенмин. Ага 27-ни кошуп дейт. Демек, сумманы деп атат. Ошон үчүн биринчи кошуу амалын аткарып дегенди биз кашаага алып жазабыз. Кашаага албай койсок, анда деген 27 4кө көбөйтүлүп калмакта, маселенин шарты туура эмес болуп калмак. Ошон үчүн суммадан келип чыккан дегенде кашаага алабыз. 4кө көбөйтсөк 200 келип чыкты. Эми x плюс 27-ни жазып алабыз дагы 200-ді 4кө бөлөбүз. X кошулган 27 барабар 50 болот. Эми x табыш үчүн 50ден 27-ни кемитебиз. X барабар 23 болот экен. Демек, мен ойлогон сан 23 болот экен. Текшерип көрөлү. 23кө 27-ни кошсом 50, 50-ни 4кө көбөйтсөм 200 келип чыгат экен. Эми балдар, мен силерге мындай маселе койгум келип атат. Демек, былтыр 6-класста биз теңдемелердин системасын көп эле чыгарганбыз. Эки сандын суммасы 63кө, ал эми алардын айырмасы 12ге барабар. Ушул сандарды тапкыла дейт. Демек, силер өз алдыңарча чыгарып, муну үй тапшырмасы менен кошо жөнөтүп берсиңер. Эске салып кетейин. Бул жерде эки сандын суммасы дегенде эки өзгөрмөнү аласыңар дагы кошосуңар. Мисалы үчүн x-ты биринчи сан десеңер, y-ти экинчи сан деп. Демек, x-ке y-ти кошсок 63 келип чыгат. Ал эми аларды кемитсек дейт, x-тан y-ти кемитсек 12 келип чыгат дейт. Демек, ушул сандарды тапкыла деп суроо коюп атат. Демек, балдар, былтыркы билимдерибизди эстейбиз дагы, бул теңдеменин системасын чыгарып, жообун жөнөтөбүз. Силерди туура чыгарат деп мен ишенем. Анда эмесе, сабагыбызды дагы бир сыйра жыйынтыктайлы. Демек, маселе чыгарууда биз сөзсүз түрдө шартын талдашыбыз керек. Андан кийин белгисиз чоңдукту аныктап алышыбыз керек. Анан ага жараша теңдеме түзүп, аны чыгарышыбыз керек. Жообун алгандан кийин аны талдашыбыз керек. Тууралыгын карашыбыз керек. Демек, ошол реалдуулукка туура келеби. Демек, ушуну менен сабагыбыз бүттү, балдар. Үйгө тапшырмага параграф 9, номер 166 жана 172 чыгарып, дептериңерге жазып, мага салып берсиңер. Саламатта калгыла.